Коррупция маселеси жөнүндө сураам келип атат. Коррупция дегенде эле азыр бир адамдын мындай бир персонанын көбүрөөк ысымы айтылып атыштады. Бул Матраимовдор боюнча. Эми соңку соттун чечимин өзүңүз көрдүңүз, угуп атасыз дегендей. Ушул феномен боюнча сиз кандай ойлойсуз? Мамлекет эмнеге мындай ушул кадамга барып атат? Элдин ишенимин, бийлик ишеним кредити деп коет го, кредит доверия деп коет. Ошол түгөнүп кетпейби? Атамбаевдин убагында иштеди, иштедиби? Иштеди. Атамбаевдин убагында иштеди. Мен билем, мисалычы, бирок мен айта албайм. Эмнени айта албайсыз? Кандай иштегенин билем, мисалычы. Эмне кылып иштегенин да билем, мисалычы. Бул өзү негизи өзүң айткандай бул жигит феномен. Феномен. Мисалычы, ошол жигитти кандай феномен, ал башка маселе. Кандай феномен, бул башка маселе. Ошол феноменди азыр мамлекетке иштетсе, мисалычы, плюс болот. Мисалычы, муну алып барып туруп камап койсоңор, хорошо, камап койдуңар. Хорошо, экономический преступление менен 15 жыл бердиңер. Хорошо, о жерде үй-бүйлүн арест кылдыңар. Счет деп кыйкырып атышат, счетунда 24 банкта счетунда бар экен деп. 24 банктын счетунда акча бар беле? Жок. Мен билишимче 20 миңби, 22 миң доллар бар болчу. Мисалычы, хорошо кылдыңар. Аны сатсаң 2 миллиардка жетпейт да, мисалы. Жетпейт, мисалычы. Муну баланы негизи иштетиш керек. Кантип? Мамлекетке иштетиш керек. Чөнтөк эмес, мамлекетке иштетиш керек. Кантип ошо буруш керек анда? Аны коомчулук сүйлөш керек. Аны Камчыбек Кыдыршаев деген турат, президент алдап, аны иштетиш керек. Мамлекетке иштетиш керек. Мына бул өмүр бою таможняда иштеп, бул таможняны эмнеге бул Кульматтын убагында иштеди, мисалы. Эмнеге ошол тиги башка таможниктердин арасында иштеди, убагында иштеди? Анткени муңсуз таможня болбойт да. Ушунчалык бул таможнянын эмесин жеген, мисалы. Чырмалаш калган. Сиз мамлекетке иштетиш керек деп атасыз. Ал мамлекеттик кызматта бажында иштеп турду да. Анан өзүнүн чөнтөгү үчүн иштеген кишини кантип мамлекетке коюш керек? Кайсы президент келбесе өзүнү иштетишпеди уну. Ошол эле мурунку президентибиз. Жээнбеков. Ким? Жээнбековбу? Жээнбеков өзүнө иштетти, мисалычы. Ошол эле Атамбаев өзүнө иштетти, мисалы. Жээнбектин убагында факты деп атып туруп өзүңөр эле уна факты деп атып кетти го. Туурабы? Булар хотя бы 2 миллиард төлөтүштү. Бул мындай жана деңиздеги бир тамчы болуп эсептелбейби сиздин оюңуз боюнча? Эми аны мен акчасын санаган жокмун. Бирок мен системасын билем да мункени. Кандай иштеткенин. Кыйын негизи. Мындай иштетиш оңой эмес. Бул жөн элекей эле мына азыркы келген таможниктер келип мына көрөсүңөр го, 1 жыл, 2 жылдан кийин көрөсүңөр. Азыр Кытай граница жабык. Груз өтпөй атат. Мына азыр премьер-министр 140 вагон келди деп туруп, премьер-министр өзү чыгып сайрап атат. Мына келди 140 вагон кыйратып койдум деп, мисалы, Новиков чыгып кыйратып койдум, мына 140 вагон. 140 вагон эмес, күнүнө 100 машина, 200 машина кирет. А жерденчи. Анан бул баланы алдап керек болсо иштетиш керек. Мамлекетке иштетиш керек. Өзүнө эмес, мамлекетке. Негизи сиз багы экономикалык... Мен баланы тааныбайм. Мына тааныбайм. Мен случайно булар бир той берип атканда Оштон биз жер алганбыз, ошол жерге барып, случайно биз барып калганбыз бир жерден. А так мен вообще саламдашып да көргөн эмесмин бул бала менен. Демек, бул кишиде дагы эле каржылык мүмкүнчүлүк абдан кеңир экен да, Эми 260 миң сомдон кеңир экен да. Төгө турган айып 2 миллиард 260 миң сом десең. 260 миң сом айып салбадыбы соттун чечими боюнчачы? Жок, булар кичине туура эмес кылды да. Жок, булар кичине соттор өзлөрүнө да бу эгерде ошондой эгерде кичине башкачараак кылганда, коомчулуктар башкача кылмакта, мен мисалы болсом, ошол 2 миллиардты камап коюп, анан сот менен 2 миллиард 260 миңди төлөтүп коюп, анан чыгарышканда коомчулук башкача түшүнбөк. Туурабы? Ким билет? Жок, негизичи 2 миллиард азыр эсепке кирбей калбады.
260 мың деп сөз болуп атат да, бул бир көйнөктүн акчасы экен деп. А муну чыгарып атканда күнөмдү алдым, мынакей 2 миллиард 260 мың сом төлөп берейин, мисалы, деп чыкканда коомчулук деп калмак да, мисалы.